Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүнкү биздин видео жайкы суусундуктарга арналат. Эгер кызык болсо, анда менен чогуу бирге болуңуздар. Мына ушундай жакшынакай алмаларды шамал түшүрүп салган экен. Эмне кылабыз? Жейин десек, быш эле кычкыл. Ошондуктан бүгүн компот жасайбыз. Ал үчүн мен 1 килограмм 300 граммдай алманы жууп 5-6 бөлүккө бөлүп алдым. Өңүн ачканга 500 граммдай ежа малина коштум. Малина, кулпунай, ошондой эле алча кошсоңуз да болот. 2-3 кесим лимон жана имбирдин тамырынан да кошуп койсоңуз аябагандай пайдалуу болот. Үстүнө муздак суу куябыз. 3,5 литрдей куйдум. Эгер алмаңыз таттуу бышкан алма болсо, анда бир аз көбүрөөк кошсоңуз болот суусун. Отту күйгүзүп, капкагын жаап, кайнаганча коюп коебуз. Ал эми бул компотубуз кайнаганча мен дагы бир пайдалуу кеңешим менен бөлүшө кетейин. Бул райхан чөбүнөн жасалган компот. Райхан баарыбызга белгилүү болгондой, аябагандай пайдалуу чөптөрдүн бири, витаминге бай. Мен өзүм демдеп коюп, жөтөлгө каршы иччүмүн. Аябай жакшы жардам берет. Ал эми бүгүн жөн гана суусундук жасайбыз. Ал үчүн 300 грамм чөпкө 100 грамм кумшекерди кошуп, 1 литр 700 граммдай үстүнө кайнаган сууну куябыз. Лимондун ширесинен 3-4 аш кашыкты сыгып, үстүнө кошуп, жакшылап аралаштырып, муздаганча коюп коебуз. Компотубуз 10 мүнөттөй кайнады. Эми өзүңүздүн татымыңызга жараша жана албетте алмаңызга жараша кумшекер кошосуз. Кумшекерди кошуп, жакшылап аралаштырып, эригенче дагы бир 5-10 мүнөттөй кайнатып алабыз да, ошо менен отту өчүрүп, капкагын жаап, толук муздаганча коюп коебуз. Муздаган компотторду сүзүп алабыз да, ошо менен бере берсек болот. Бул райхандан жасалган суусундук. Өңү дагы, өзү дагы абдан сонун болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми кийинкиси алмадан жасалган суусундук. Достор, эгер менин видеолорум жакса, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.